Салам мекендештер, дагы бир маселе жаралып атат, көйгөй жаралып атат. Акыркы учурда WhatsApp группалардан, Telegram группалардан көп сообщение келип атат. Тыйын которуп бергиле, биз силерге эмгек акысын төлөп беребиз деп тыйын которуш үчүн. Баарыңар билесиңер, Россиянын борбордук банкы Центробанк кыргызстандык жарандарга тыйын которууга порог чектөө коюп койгон. Ал чектөө болсо 300 000 рубльга чейин болуп эсептелет. Андан ашып кетсе, тыйын которулбай калып атышат. Эгерде ошол тыйынды которуп бергиле деп силердин таанышыңар силерге кайрылса, анда маселе жок. Ата-энесине которобу, тууганына которобу, досуна которобу барып, жардам берип, ошол тыйынды Кыргызстанга которуп кое бериңиздер. Бирок бейтаныш бирөө силерге тыйын төлөп берем, 1000 рубль дейт, 2000 рубль дейт, 1500 рубль дейт, тыйын которуп бергиле, Азербайжанга которгула, Турцияга которуп бергиле. Сайкал медициналык клиникасы сизге өзүнүн дарылоо кызматтарын тартуулайт. Бизде терапевт, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, педиатр, лор врачтар жана үй шартында УЗИ ЭКГ текшерүүлөрү, анализдер чыгарылат, капельница коюу, балдарды сүнөткө отургузуу жана башка медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Москва шаары жана Москва облусунда 24 саат бою иштейбиз. Биздин байланыш номерлер 8926 466 7368, 8926 475 2077. Деп туруп тыйынды котортуп аткан дагы, анан кийин ошондой мекендештердин, тыйын которгон мекендештердин проблемалары да чыгып калышы ыктымал жана чыгып да калып атат. Бул болсо силер тыйынды билбейсиңер кайка которуп атканыңарды. Биринчиден, балким ар жактан силердин фамилияңардан келип, ар жактан алып аткан кабыл алган киши балким экстремисттик көз карашы бар, балким ал тыйын Сирияга кетип атат. Кайдан билесиңер? Силер билбейсиңер да бул маалыматты. Ошон үчүн бейтаныш бирөөлөр тыйын которуп бергиле, 1000 рубль, 2000 рубль төлөйбүз деген күндө дагы акысына ошону барып эч качан макул болбогула. Себеп деген бул иш өтө оор иш болушу мүмкүн. Эгерде ошондой туура эмес жактарга тыйын кетип калса, силерди жок дегенде бир жагы 20 жылга депортация кылат, жок дегенде бул эң оңой кутулганыңар. Оор учурунда болсо силерди ошол экстремисттик уюмга тиешелүү деген айып салып туруп, силерди темир тордун аркасына отургузуп коюшу мүмкүн. Ал толук ыктымал. Ошон үчүн мекендештер, сактанганды сактайбыз дейт. Бирөө тыйын которуп бергиле десе сактанып, таанышыңар болсо, анда сөз жок. Кыргызстанга которсоңор, башка өлкөлөргө которуп барып, өзүңөрдүн паспорттун данныйыңарды көрсөтпөгүлө. Сак саламат болула мекендештер, аман эсен болгула. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.